канткенде биз ушул өз тарыхыбызды жеткиликтүү жеткире алабыз деген чоң максат болду. 7-8 кылымга таандык байыркы ата бабаларыбыздын калтырып кеткен жазуу эстелигине саякатка алып чыгуу менен башталган. Ошондо балдардын кызыгуусу тарыхка болгон байкалды да. Андан кийин эле биз бир мектептин бир бөлмөсүн музейге сурап алганбыз. Анан атайын ирим түзүп, жалпы эле ошол 5-класстан өйдөккө окуучуларга тарых этнографиялык буюмдарды чогултуу вазифасын коюп, анан 10 жылдын ичинде музей аябай өзүнүн чоң максатына жетти да. Буюрса бул музейди чоңойтсок деген тилектерибиз бар. Бүгүнкү күнгө чейинки ушул айылыбыздын тарыхына чейин чагылдырдык. Анан 10 жылдын ичинде музейибиз мындай сыймыктана турган музейге айланды да. Мөмө жемиштерди тигүү, отургузуу иштери башталып, анан ошол менен катар ушул этнопаркты кошо түзүү идеясы пайда болду. Жалпы эле бул жерде этно класс деп койсо да болот. Бир канча сабакты ушул жерден өтүүгө болот да, чагылдырып. Мисалы, тарых сабагын, кыргыз тил адабияты сабагын, андан тышкаркы ошол биология сабагын,